Molar. Mashhurdi, Ноокатта жол тескөөчүлөр 5 жаштагы баланы сүзүп алышты. Ош облусунун Ноокат районунда баланы сүзүп алган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери боюнча кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кечээ 16 ноябрда Ноокат районундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Шаназаров көчөсүндө эреже бузган унаанын артынан бара жатып, жолго чуркап чыга калган 2019-жылы туулган баланы сүзүп алышкан. Натыйжада бала жеңил жаракат алган, учурда анын абалы жакшы. Ал эми жол тескөөчүлөрдүн ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө иштери жүргүзүлөт. Булак турмуш кежи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Molar. Mashhurdi. Molar urardi mana. Pastayani mana shu yerda odam quvishadi, bu mahallada. 100 kelish kerak. Qizni soldi. Senga bola baqishyapsan. Voy, 100 kelish kerak shu yerda. Baqtish kerak bular, baqtish kerak. Baqtish ko'zingiz. Voy, to'xtash, voy. Yo, to'xtash. Yo'q, qayda edi, to'xtab turinglar. Yo'q, qarab yurmaysizlar. Mahallaning ichida 100 yurish kerak. Mana olar, mana. Voy, Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өрт чыккан батирден 2 жаш бала куткарылды. Окуя Бостери айылында болгон. Өрт 4-кабаттагы батирден чыккан. Батирдин ичиндеги балдардын апасы окуя учурунда базарда болгонун кабарлашты. Өрт чыккан батирдин жанынан өтүп бара жаткан адамдар жардам сурап кыйкырган балдардын үнүн угуп жардам беришкен. Алардын ичинде милициянын майору Бакытбек Максутов да бар. Алдын ала маалыматтарга ылайык өрттүн чыгышына электр зымдарындагы кыска туташуу себеп болгон. Учурда милиция окуяны текшерип жатат. Булак Собол медиа. Дядя милиционер Гарим деп жардам сурады. Ошол эле учурда биз чуркап жөнөдүк. Үстүнө 4-этаждын 4-кабат. Эшик ачык экен, балдар уже от жалындап, балдар уже мына күйөм деп, оор абалга чейин уже болуп баратты. Биз ал балдарды мындай ором менен, кийим менен ороп туруп, эшиктердин, балкондун эшигин бакып жаптык, бүтүнөн эшигин бакып жаптык чүнкөн. Жаңы Кыргызстанды шайлагыла Ташиевдин партиясы. Жаңы Кыргызстанды шайлагыла себеби мында Ташиевдердин партиясы Жаңы Кыргызстан мурунку ата жер жок. 17 ноябрда Нокен аймактык шайлоо комиссиясы Элеман Карымшаковдун ютубуна чыккан видео боюнча БШКнын ыкчам чара көрүүчү тобуна арыз менен кайрылды. Видеодо Жаңы Кыргызстан саясий партиясынан Кочкор Ата шаардык кеңешине талапкер Ханикей Мадылованын бир канча аудио жазуусу жарыяланган. Алардын биринде Мадылова делген аял тизмени тапшырууну талап кылган. Андан сырткары көчө башчысы делген аял Жаңы Кыргызстанды Ташиевдердин партиясы деп атап, ушул партияга добуш берүүгө үгүттөгөн. Жаңы Кыргызстандын тизмени
мамилесинде Ханике Мадылова аттуу аял бар. Ал 3-чү болуп шайлоого катышууда. Талапкер болгонго чейин Кочкор Ата шаарынын мэриясында квартал башчы болуп иштеген. Ошондой эле видеодо бул партия мечиттин жанында, бала бакчанын алдында үгүт иштерин жүргүзгөнү айтылат. Боршайком бул фактылар боюнча териштирүү жүргүзүү үчүн Нокен райондук милициясына кайрылды. Жаңы Кыргызстан партиясын Кочкор Атадан Нургазы Абдуразаков баштап баратат. Ал шайлоого чейин Кыргыз Мунай газ ишканасында адис болуп иштеген.